Атамбаев жаңы президенттің кадр саясатына қапачылығын айтты. Экс-президент Қырғызстан социал-демократиялық партиясының төрағасы Алмазбек Атамбаев менен жолугушууга Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын 19 депутаты катышты. Бул тууралуу фракциянын мүчөсү Рыскелди Моомбеков Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында жыйында Алмазбек Атамбаевдин акыркы Кытайдагы сапары, коомдук саясий абал боюнча талкуу өттү. Бул тууралуу маалыматты Азаттык таратты. Атамбаев бүгін коомдук саясий абал боюнча өзүнүн пикирин айтты. Биз дагы коомдо болуп жаткан окуялар боюнча ачуу чындыкты айттык. Ошондой эле жыйында экс-президент башкы прокурор Индира Жолдубаеванын кызматтан алынышы тууралуу да айтты. Жогорку кеңешке барса болмок, же барбаса да арызын жазып берсе болмок деген пикирин билдирди. Ошондой эле учурдагы президенттин кадр саясаты боюнча капачылыктары бар экенин айтты. Биз деле учурунда сиз даярдаган кадрларга капы болуп келгенбиз деп пикирибизди ортого салдык. Негизинен жолугушууда ачык баарлашуу болду, деди Моомбеков. Экс-президент менен жолугушуу боюнча КСДП партиясынын катчылыгы да кабарлады. Анда партиянын 2020-жылга парламенттик шайлоого даярдыгы талкууланганын кабарлады. Булак Назар News. Жодор Нышанов, юрист. Атамбаевдин резиденцияда депутаттары менен жыйын курууга укугу жок. Анын экс-президент статусунан ажыратса болот. Экс-президент Алмазбек Атамбаев 16 апрелде мамлекеттик аларча резиденциясында парламенттеги КСДП фракциясынын депутаттарын кабыл алып, чоң жыйын куруп жатыптыр. Бул канчалык мыйзамдуу? Экс-президенттин статусу, анын укуктары боюнча атайын мыйзам бар. Мындай нормалар Конституциянын 67-беренесине да киргизилген. Ал эми Атамбаевдин азыркы аракеттери мыйзамга туура келбейт. Экс-президент кандайдыр бир жыйын өткөрө турган болсо, өзү жашап жаткан резиденцияны бекер пайдалана албайт. Ал киши депутаттар менен жолуккусу келсе, башка жайды тандап алса болмок. Атамбаевдин мындай өз билемдигине кандай чара көрсө болот? Экс-президент мыйзамды бузган учурунда катардагы жарандардай эле кылмыш жоопкерчилигине тартылышы керек. Бирок буга айрым нормалар тоскоол болушу мүмкүн. Ошентсе да, эл шайлаган депутаттардын көпчүлүк добушу менен Атамбаевдин экс-президент деген статусун алып койсо болот. Булак Назар News.